Аллах Тааланы таппастан жашоодо бакыт эмне экендигин даамын билбестен өтүп кеткендер, жосо ошентип жашагандар өтө эле көп да, устаза. Анан буйрса эми ошол Куран, кереметтүү Куран Карим тууралуу да кыскача токтолуп кетүүнү туура көрүп атам. Азыр эң эле алгач сиздин өзүңүзгө токтолгум кызыктуу болуп атат. Устаза, сиз ошол Куранды кантип окуп калдыңыз? Куранга болгон сүйүүңүз кантип жаралды? Ушул боюнча кыскача токтолуп кетсеңиз баарыбыз үчүн ушул өтө кызыктуу болуп атат да. Мен Куранды мындан 21 жыл мурда жолдошум менен Египетке барганда, ошол жерден биринчи устазым жолдошум үйрөткөн экен, тамгаларды үйрөтүп туруп эле анан Кул хуаллаху ахадты ачып туруп, мага кайталап окуп туруп анан болду эми ушуну 200 жолу кайталап мага эртең айтып бересиң деп койду да. Бир күн тамганы жаттатты, эртеси күнү ушинтип эле Куранды ачып ушинтип окуйт деп. Анан эртеси бир нерсе кылып кошконго аракет кылам, такыр жаттай албадым. Анан өзүнчө урушумуш болуп, ушуну да окуй албадыңбы деп анан кайра окуп бергенде уже эски магнитофон бар болчу. Ошол эски магнитофондун кассетасына эме бар экен да, ошол жерде баягы Курандын эмелери турган кассеталар. Ошол 2002 жылдары ошол кассетаны басып туруп бир эски кассетага эме запись кылып алдым үнүн. Анан ошону кайталап отуруп 200 десе баягы жаш, аябай честный экенбиз. 200 жолу таспихтен ошол Кул хуаллаху ахадты өткөрүп, анан айтып берем. Толтура кататабат. Тажвид жок, махраж жок. Ошондо анан кийин устаздарга барып, жолдошумдан алып отуруп махраж, тажвид өтүп, ошондон калган Курандын ар бир бетин анан ошол 200 жолу кайталап жаттап жүрдүк да. А сүйүү болсо качан келди? Сүйүү ошол араб тили окуп жүрүп, кичинекей кыска аяттарды мугалимибиз которуп берип отуруп, Алланын ар бир аятын укканда ошондо эле менде сүйүү пайда болгон. Же мен эмоционалдуу адаммын, ушундай эмоциям көтөрүлүп, болду эми барып могун жасап салам, болду эми намазды үйрөнөм деп ушундай чечимге келдим. Көбүнчө ошол устазабыз, Аллах ыраазы болсун, Мона устаза сонун кылып чечмелеп, кыска кылып чечмелеп берчү да. Кудай таалам карасаңар урукту жерден урук өзү дейт, тешип чыга албайт дейт да. Өсүм үлбүрөгөн өсүмдү каттуу ташты монтип чыга албайт дейт. Ошону жерде ачкан ким? Аль-Фаттах, Аллах жерден чыгарды деп ушундай сонун айтып, көзүбүздү ачкан. Ошондон бери эле Аллахты сүйүп келатам, бирок бул Алла чексиз экен да, чексиз үйрөнүш керек экен. Андан бери азыр Алланын сыфаттарын чечмелеп сабак өтүп, бир жагынан өзүм дагы бышыктап үйрөнүп, башкалар менен бөлүшүп келе жатам. Ушунчалык сүйүп ушул сабакка отурам. Кудай таала менен 1 саат болуу бул бакыт экен да. Кандай сонун, чындыгында азыр ушул Куранга амал кылып, Куранды жаттап, азыр бул илимге кирүү дагы өтө бир чексиздик болуш керек. Анын түбүнө жетүү мүмкүн эмес. Аны канчалык тааныган сайын дагы да болсо окууга болгон, илимге болгон кызыгыңыз арта берет болуш керек. Немесе устаза ушул Курандагы кереметтер, негизи эле кереметтүү Куран китептин өзү эле аты эле кереметтүү болуп турбайбы? Ушул боюнча дагы бизге бир айтып берсеңиз жакшы болот эле. Негизи ушул Куранга биз кантип мындай кире алабыз, кантип ошону окуп, баат өздөштүрүп кетсек болот устаза? Эми да бул Куран жөнөкөй китеп эмес да, Аллах тааланын китеби. Анан Аллах таала силер мага карыштай жакындагыла, билектей жакын эме кулачтай мен силерге чуркап келем дейт го. Ошол сыяктуу бизден кичине эми болуш керек да. Ой, акылды берди да. Асманды карап, жерди карап, бүт нерсе мага баш ийдирилиптир. Бүт нерсе менин комфортум үчүн жаралыптыр. Неужели бул акылды жаныбарга окшоп жеп ичкенге иштетем деп ойлош керек. Анан экинчиден ошо Аллахты тааныганда, Куранды окуганды сүйөт экенсиң. А муну илим алыштан башташ керек. Анан түшүнбөсөң дагы биринчи устаздарга барып, бул Курандай өзүң дагы ой жүгүрт да, адамдын сөзү эмес. Адамдын сөзүнөн тажайсың. Адамдын сөзүнөн ката кетет.
Адамдын сөзү канчалык жакшы китеп болсо дагы 2-3 жолу окуганда уже окубайм дейсиң да. Бирок муну Куранды жадабайсың. Кудайдын сөзү, жараткандын сөзү экен деп жок дегенде кызыгып окуп көрүш керек да. Эмне деп жатат Кудай Таала мага? Мени бул жерге жиберип эмне деп жатат? Биз өзүбүздүн мүмкүнчүлүгүбүздү ойлош керек. Мен көзүм эртеңки күндү көрө албай жатсам, качан өлөрүмдү биле албай жатсам, кайсы абалда кетеримди биле албай жатсам, демек бир билүүчү зат бар да деп мен сунуштайт элем. Ушул Аллах Тааланын сыфаттарын үйрөнгөнгө, устаздарыбыздын акыйда сабактарына катышканга, талимдерге барып отуруп, адамдын жүрөгүндө акырын сүйүү пайда болот. Негизи динге ооба сразу келип эле, сразу сүйүп калбайсың. Ал үчүн биз энелер өзүбүз сүйүп, үйдө бир исламдын атмосферасын жандандырып башташыбыз керек да. Кантип амал кылабыз дегенде, ошол Кудай Таалага сен амалың керек эмес. Бул Куран бардыгы сага көрсөтүлгөн жол. Жолдо кетип жатсаң белгилер болот. Аятун деген бул аламат, белги деген сөз. Белгилер болот. Бул жерде поворот бар, бул жерде түз жол, бул жерде экинчи линия дегендей белгилер бар да, ошол барып туруп кийин жарды көрсөтпөй койсо турабы? Тура эмес, жар бар экенин дагы айта турган белги болуш керек да. Тилекке каршы бул дүйнөнүн китептери бул дүйнөнүн эле жолун көрсөтө алат да көбү. Мына Куран бул дүйнөнү дагы, акыреттин дагы жолун бизге көрсөткөн. Ар бир ситуацияда Куран анан хадис бизге кантип жашасам, кандай кылсам, кантип чыксам деген суроолорго жооп берерин түшүнгөн адам өзү ачып окуйт го. Анан окугандан кийин сахабалар бир бөлүк жаттап алып туруп, мисалы 8 аят, 10 аят жаттап туруп, ошого амал кылмайынча кийинки аятка жылган эмес экен да. Адамдын өзүндө умтулуу, кой мен өзгөрүшүм керек, мен жылышым керек. Адамдын ичинде ошол сезимдер бар. Адамдын ичи толо кен байлык. Ошол кен байлыктарды биз жөн эле жеп ичип коротпостон чыгарганга аракет кылыш керек. Кээде чыгарбаганда Алла сыноо жөнөтөт сага. Ошол сыноолор аркылуу сен потенциалыңды ач, мүмкүнчүлүгүңдү ач. Кээ бир сыноонун аркасынан байып кеткендер толтура. Сыноонун аркасынан күчтүү болгондор, сыноонун аркасынан пейили оңолгондор, сабырдуу болгондор толтура да. Демек биздин ичибизде толтура кен байлык бар. Ошону Аллах Таала чыгаргысы келсе кээде сыноо берет. Сыноо бере электе өзүбүз чыгарсакчы ошону. Өзүбүз оңолгонго аракет кылып, өзүбүз туура жолго аракет кылсакчы да. Ошондуктан амал кылуу акырын эч ким бир минутта эле идеалдуу болуп калбайбыз. Бул өмүр бою биз жан чыгып Кудайдын астына барганга чейин биз мына сыноо жолудабыз. Эч ким бул дүйнөдө пока жеңип же жеңиле элек да. Анан бул Куран баягы адамдын сөзүнөн ката табасың да. Жылдар өтүп актуалдуу болбой калат, мисалы. Баягы китептер. Лениндин, марксизмдин китептерин аябай окуган заман өтүп кетти, уже эч ким карабайт да. Катасы чыгып, жалганы чыгып болбой калды. Бирок Куран жыл өткөн сайын, кылым өткөн сайын не кылып атат? Сыр ачылып, тастыкталып, бекемделип, жахили доорунда десек жок, бүгүнкү күндө динге муктаждыгыбыз, бул Куранды үйрөнгөнгө муктаждыгыбыз ушунчалык артты. Хотя биз мурда байлар жашабаган заманда жашап атабыз. Байлардын кир жуучусу жок болчу. Байлардын газы жок болчу, жылуулугу жок болчу. Ошондой заманда жашасак дагы эмнеге кыйналып жатабыз? Демек, адам денесине эле ойлоп калган. Рухуңа сенин тамагың керек эмес, сенин кийимиң керек эмес кымбат. Рухка Аллах менен байланышуу керек. Рухка азык керек. Денең кантип кирдесе, жийиркенип жууганыңдай, рухубуз ушунчалык кирдейт. Аны жууганды билиш керек. Ички дүйнөбүз кирдеп дат басып калат. Аны жууганды билишибиз керек. Аны кайка кайрыласың? Денеңди го самын менен алып жуасың.
рухуңду каякка кайрыласың? Куранга кайрылыш керек. Куранды окуйбуз, Куранда кантип тазалангыла, монтсеңер өсөсүңөр, тазаланасыңар деген Аллах Тааланын насааттарын, аяттарын окуп, амал кылып баштайбыз го деп ойлойм.